Салам достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга сагынычтуу саламын айтып, кызматымды баштадым. Сиздер менен чогуу биз кийинки дагы жагымдуу подкасттарга кезек берип, жагымдуу сааттарыбызды улантуудабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Достор, 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкаст. 10 гана мүнөттүк убактыңызды бөлүңүз дагы өзүңүзгө керектүү сонун базаны, же болбосо сонун билим алып алыңыз. Бүгүн болсо биз зыяндуу нерседен кач, тагыраак айтканда, организмге зыяндуу нерседен качуу адаты жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Адат. Кызыгычы, мен аябай бир сонун маалымат айткым келип атат. Бизде баарыбыз да күн кылгамсе бир нерсени 21 күн бою кылсаң, ошол адат болуп калат. Муну психологдор айтышат депчи. Көрсө, расмий түрдө психологияда бул далилденбептир да, кызыгычы. Аны бир орус элинин бир подкастчылары деп коеюнчу, заманбап термин менен изилдеп чыгышыптыр да, эмне себептен 21 күн деп калган деп изилдесе, муну жөн гана бирөө 21 күн деп коюптур. Болду, ошондон кийин 21 күн болуп калыптыр. Конкреттүү түрдө илимий негиз жок экен. Кыскасы, зыяндуу нерседен качабыз бүгүн. Организмге зыяндуу нерсе менен күрөшүү үчүн сонун ыкма бар. Бул албетте андан алыс жүрүү, балекеттен алыс жүрүү. Бүгүн эмне үчүн деген суроого жооп алабыз, достор. Эгерде сиз биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда катталып коюңуз, коңгуроону басып, ылдый жака комментарий калтырыңыз, лайк басыңыз, жакындарыңызга жарнамалап кетиңиз, ссылка кылып, шилтеме кылып жөнөтүңүз. Жана албетте, достор, биздин WhatsApp номерубуз дагы бар экенин эске салам. Ал жака дагы өзүңүздүн сурооңузду, сунушуңузду, пикириңизди калтырсаңыз болот. Жана ушул подкасттын ылдый жагына комментарий жазганды унутпаңыз, сизден суранабыз. Адам эмнеге биз организмге зыяндуу нерседен качышыбыз керек деген суроо жаралат да. Анткени, достор, биз адам баласы жаратылыштын эң сонун кереметибиз. Узак жана бактылуу жашаш үчүн бизге жаратылган жаратылыш. Анын түзүлүшүнүн бекемдиги бизди таң калтырат. Адамдын органы күнүмдүк жашоодо кабылган бардык күч, чыңалууга 10 эсе көп чыдай алат. Алым жок болду, чарчадым десеңиз, сиздин организмиңиз дагы 10 эсе ушундай эле учурга чыдап коет. Көбүрөөк. Адамга салынган бардык мүмкүнчүлүктөрдү реализациялоо, анын жашоо образынан, күнүмдүк жүрүм турумунан, адаттарынан көз каранды. Ушул мааниде организмге түшкөн бардык зыяндуу нерсени минимумга түшүрүү биздин милдетибиз. Ошондуктан зыяндуу нерседен качып, пайдалуу нерсени колдоону үйрөнүү зарыл. Организмге зыяндуу нерседен качканда эмне болот? Мисалы, мээ жалкоо ал энергия сарптаганды жаман көрөт. Көндүм болгон жол жок кезде ал жөн гана баш тартып коет. Кереги жок деп. Мисалы, пирожный же майлуу эт жегим келип атат да. Муздаткычта мөмө жемиштен башка эч нерсе жок. Эми эт менен пирожныйды кайдан табыш керек деп ойлонобуз. Алар бого албетте дүкөндө сатылат, эшикте жаан жап атат. Эмнеге? Канча акча алышым керек деп ойлоносуз. Бул өтө оорчулукту жаратат да. Мээ жалкоолонот. Мээнин мындай сапатта зыяндуу адат менен күрөшүүгө дагы жардам берет. Ошондуктан организмге зыяндуу нерседен качуу менен ден соолугуңузду бекемдейсиз, демек жашооңузду активдүү узартасыз. Сиз болгону гана жок. Мен нөшөрдө жаанга барбайм. Эт менен пирожныйды жебейм. Андан көрө мен муздаткычтагы могул мөмө жемишти жеп алайын деген тыянак чыгарыңыз. Организмге зыян алып келгендерден качпасак анда эмне болот? Окуучулук кезде эле баарыбызды үйрөткөн өмүр бою арыла албай келген адаттардын бир нечеси ден соолукка олуттуу зыян тийгизет. Баарыбыз билебиз муну. Алар адамдын потенциалын тез түгөтөт, эрте картайтат жана өнөкөт ооруларга дуушар кылат. Ошондуктан зыяндуу нерседен кутулбасак, анда өмүрүбүз оору, кыйынчылык, калсыздык жана ар кандай оорулар менен коштолот. Сизге бул керекпи? Эмне кылыш керек? Биз каалап жаткан, бирок ден соолукка зыяндуу нерсеге жеткен жолду болушунча кыйындатып салышыбыз керек да. Азыркы мүнөттөгү каалоо бул эмоционалдуу эмес, рационалдуу жана таразаланган чечим кабыл алыш үчүн мээ бизге керек. Дүкөнгө жөнөрдөн мурун алтын нерсенин тизмесин түзүңүз, андан чыкпаганга аракеттениңиз. Ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөр сатылган жактан качыңыз. Адат негизич, адат деп көп айтат эмеспизби? Бул болгону реакция. Ал иштеп кеткен шарттар, булар стимул же триггер деп аталат. Кайсы бир орун, окуя, эмоция же адамдар триггер боло алышат да. Адаттан арылыш үчүн алгач триггерди таап, андан арылыш керек.
кечкисин ашканада иштегенде сиз ашыкча тоюп аласыз да. Ашканада иштөө бул триггер. Иш ордуңузду алмаштырып, залга, уктаучу бөлмөгө которуңуз же таптакыр эле үйдөн иштебей коюңуз. Өзүңүздүн триггерлердин тизмеси тууралуу ойлонуп, алардан арылууну пландаштырыңыз. Адаттарыңызды карматууга түрткү болгон адамдарга жашооңузду өзгөртүүнү кааларыңызды түшүндүрүп айтыңыз да. Мисалы жөнөкөй эле, досум, мен бир аз оолак болоюн деп атам, мен тамекини таштайын деп чечтим. Ошондуктан тамеки тартаарыңда мени чакырбай эле койчу суранычы. Мен сен менен эшикке чыкпай эле коеюнчу деп түшүндүрүңүз. Анын сиз үчүн маанилүү экенин жана себептерин түшүндүрүңүз. Алардын түшүнүү менен мамиле кылышын жана колдоо көрсөтүүсүн сураныңыз. Досум, мен ойлойм, мен ишенем, сен менин досумсуң да, мага жардам бересиң деп ишенем. Болгону жөнөкөйлүк менен чынчыл айтыш керек. Эгерде сиз кайсы бир нерсенин зыян экенин билсеңиз, анда татып көрбөй эле коюңуз. Бирөөнүн ынай, давай эчтек болбойт, көрүп көр деген ынандыруусуна дагы баш ийбеңиз. Андан болушунча качыңыз жана кездешпегенге аракеттениңиз. Ошондо ден соолугуңуз күн сайын бекемделет жана жашооңуз бакытка толоруна ишенип коюңуз. Ден соолукка зыян алып келген тамак аштарды айталычы. Жана муздаткычтагы мөмө жемиштер жөнүндө бир аз сөз кылбадыкпы? Ошондуктан бул кайра иштетилип чыккан эттердин түрмөгү, колбаса, сосиска, бат даярдалган консервалар түзүмү, аларда баардыгында тең ири өлчөмдөгү тузду кездешет. Андан дагы эң зыяны алардын курамындагы майлуулук кандын түзүмүндөгү холестериндин өлчөмүн дагы көбөйтүшүнө алып келип коет. Маргарин. Көптөгөн уйку жейкелер тамак ашты экономдош үчүн маргаринди колдонушат да. Бул абдан зыян. Анын түзүмүндөгү май организмдеги тромбту пайда кылат. Инфаркт жана инсульт ооруларын алып келет. Уюлуп калган тромбтор, баарыбыз билебиз, бул кан тамырга барат дагы уюп калат. Майонез эң зыяндуу тамак аштын катарын толуктайт. Аны тынымсыз колдонуу жүрөк кан тамыр жана тамак сиңирүүдө кыйынчылыктарды туудурат. Байкадыңызбы? Майлуулугу аз сүт азыктар, бул мисалы булар жүрөк кан тамыр оорусуна алып келет. Муну менен бирге кан айлануу системасынын бузулуусуна дагы өбөлгө түзөөрүн адистер айтып чыгышкан. Мына достор, ушундай. Эгерде адат жөнүндө сөз кыла турган болсок, жогоруда мен айткандай эле, бул кальян, вайп, электрондук сигареттердин баардык түрлөрү, кадимки салттуу тамеки, чылым, табак деп коебуз. Дагы эмне? Ичимдик, алкоголдук ичимдик, туура эмес уктоо, туура эмес кийинүү, дагы эмне болушу мүмкүн? Сейилдебөө, дайыма отуруп иштөө, айтор булардын баардыгы тең бизде зыяндуу, организмге зыян алып келе турган факторлор. Же болбосо кыймылсыз жашоо, суу ичпей коюу, таза абага чыкпоо, абасы булганыч жерде жашоо. Айтор карап отурсаң толтура, ошол эле смартфондор, ошол эле гаджеттерди көп кароо. Дагы убактыңды туура эмес бөлүштүрүү, баарлашпай жалгыз жүрүү, коомдон алыстоо, өзүңдүн өнүгүүңө салым кошпоо, өзүңдү өнүктүрүүгө күч жумшабагандык, булардын баардыгы биздин организм үчүн зыяндуу. Эмнеге десеңиз, мурунку подкасттарды карап коюңуз, биз достуктун маанилүүлүгү жөнүндө, адамга ишенич артуунун маанилүүлүгү жөнүндө сөз кылганбыз. Достор, убактыбыздын соңку мүнөттөрү, мен сиздер менен коштошчу учурга келдим. Атым болсо Аку, жана баарыңыздарды кийинки подкасттарга дагы чакырам, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Жана ошону менен катары YouTube каналга катталыңыз, угуп жаткан ылдый жакка комментарий калтырыңыз. Сиз кайсы зыяндуу адаттан же болбосо организмге зыян алып келе турган учурлардан качканга аракеттенип жатасыз? Жазып коюңуз. Эгерде муздаткычты ачканда эле ал жакта сыра турса, ичимдиктер турса, майлуу эттер, колбаса турса, анда алардан көз каранды болбогонго аракет кылыңыз. +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы өзүңүздүн оюңузду жазыңыз жана сак саламатта тургула. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.